Eski ayттым го, сиз эмне мындай укпайсыз го? Негизи автомектепте окудуңуз беле? Бизде мындай кичинен эме болот, оюбуз бар болот, жумушубуз бар болот. Эмеске обязательно жооп бериш керек да. Сиз керек эмес да. Сиз кабинетке келатканда айттым мен сизге. Убактым жок дедим, туурабы? Бир эле суроого жооп берип Ошондо коюңузчу. бизде жумушка байланыштуучу мындай кичине настроение жок күндөрдө эле болот. Кичине кабыл алыш керек да адамды. Жантан бери артынан жүрөсүз. Айдоочулук мөөнөткө кандай Эшик карайсыз? жаап коюңузчу. Сураначы айтып коюңузчу. Нормальный элде карайм. Эшик жаап коюңуз. Элементардык суроолор. Ооба, элементарный, мына сиз деле көрсөңүз керек, бул абсолютно элементарный эле белгилер, Бул кайсы белгилер? Движение прямо и направо. Скользкая дорога, таялакчы. Айтып койсоңуз, көбүнө ушул кээ бир депутаттар жооп бере албай калышты. Баягы толкунданып кетишкен себеби же билбегендин себеби? Менин оюм боюнча бул биздин жалпы мамлекеттик трагедия. Бул көбүнчө мен комментарийде окудум, элдер күлүп атышат, бирок бул күлкүлүү эмес, бул өкүнүчтүү аябай. Жанар Кубаныч, Кайы тосо берем. Мен 10 айга мындай да, айдоочулук көбөлүктү жеке менчик мектептерде окутканды дагы айдоочулук көбөлүккө жазып коюш керек. Мына менин сунушум. Бул жеке менчик мектепти бүткөн праванын бурчуна. Бул мамлекеттик мектепти бүткөн. Анан ошону 2 жылдан кийин карасак болот. 2 жылдан карап, авария мамлекеттик мектепте окугандардан болуп атабы, же жеке менчиктин айынан болуп атабы деп. Автомектепти бүттүңүз беле? Жанар жол эрежесин билбейт, автомектепти бүткөн эмес, аябай начар жигит, акмак деп айтып койгулачы болду. Рахмат. Улумумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар уурубасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга орну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Кундузбек агай. Ак кетсе азырында көргөзсөк, аларга да жеңил болот. Азыр мен жооп берем эмес. Кыскалай айтып койсоңуз. Азыр. Бир эле мүнөт. Он айлык справанын мөөнөтү боюнча. Бир эле мүнөт. Сурасам сиз жакшы билесиз эми аны. Жол эрежелерин мен муну билбейт экенмин чынында. Каршы тилкеге чыккандан келаткандан артыкчылыгы бар деген. Бул эми круговой. Сиз бир эмес деп бир нече жол эрежелерин сурап атпайсызбы? Сиз да сөзгө туруңуз да. Сөзгө турайын. Бул эми баягы карама каршылыкка мындай запрещенный. Эрежени сактоо боюнча ар бир айдоочу өзүнөн баштаса деп биз сурап атканбыз да, мисалы бул жол белги сизде Жок, туура. Сиз билесизби бул жол белги? Ооба, мен азыр тактап дагы бир маселе бар. Буякта күтүп атат. Эмне Просто айтып койсоңуз. Ооба, бул бир тараптуу жол уруксат берилет. Кызылчы келе жаткан каршылаш тилкеде. Бияка эме уруксаты жок да. Бир жол белги көрсөтүп көрөйүн да, кайсыл экенин. Уступи дорогу. Чоң рахмат. Мен өзүм селхоз техникумду бүткөм, муну окуганбыз. Көрсөтүп көрөлү да, жол белгисин билесизби? Ооба. Кайсы? Мына могул. Кайсы тилкенин артыкчылыгы бар? Бул жерде мынау кызыл запрещен, мындайча айтканда. Карап өтүш керек, эгер неме болсо. Кийинкисин айтып көрүңүзчү. Ак. Бул ак тилке. Ак тилкеге уруксат. Кызыл неме болот. Кандай? Мүмкүн болбойт. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Негизи тура эле. Ооба, тура эле. Биз канча окуганыбыз рахмат. Туп-туура, рахмат. УНА системасына мына бүгүн толук кандуу кириштик. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, 5-6 жетекчи алмаштырдык. 1-2 жыл мурун, 3 жыл мурун бирөөсү камалды, билесиңер, Ушу УНАда схема түзүп алып, баягы айдоочулук күбөлүктөрдү сатып,
$1000 чейин чыгып кеткен. Азыр $2000 сунуштап аткандар да бар. Бере сал, тезирээк ала коеюн, мен анан Москвага кетип аттым эле деген сыяктуулар. Ошондуктан эми азыр унаага кезек келди. Унаа мурда ар кайсы мекемелерге тиешелүү болуп жүргөн. Коррупциясын жок кылып, баягы мындай бир заманбап кылып туруп реформа кылганга күчтөрү да жетпей койду, дуктары да жетпей койду, анан эрктери жетпей койду. Анткени чөнтөккө түшүп аткан акчалар токтоп калат эле да. Ачык айтканда. Ошондуктан азыр президенттик башкармага указ менен кабыл алдым дагы, өзүм башында туруп анан киришип атам. Эмне үчүн дегенде, мисалы мына эски айдоочулук күбөлүктөр. Эски айдоочулук буга чейинки мына 25-жылга чейинки 5 түрү чыгыптыр мынакей. 4 түрү чыгыптыр, 4 түрү. Тигил ID паспорт экен. Мону любой жерде жасап алса болот. Подделка кылса. Мунун подделкалары ушул, анан могул ID карттын подделкалары менен бүгүн дагы чет өлкөлөрдө машина айдап жүргөндөр бар. Могул ID картты Москвада кошун өлкөлөр, чет өлкөлөрдүн жарандары колдонуп жүрөт бүгүн дагы. Суроо бүтөлектер. Түшүндүңөр, э? Могул айдоочулук күбөлүк менен, моулар менен бүгүн дагы машина айдап жүрөт. Россияда, Казакстанда дегендей башка чет өлкөлөрдө мына мөөнөтү бүтөлектер. Муну кантип жок кылабыз? Муну жок кыла албайбыз да. Бая мөөнөтү бүтөлек болсо жүрө берет. Дагы бир 10 жыл жүрөт, туурабы? Ошондуктан биз азыр мына мондай күбөлүктү чыгардык мына. Бул эң акыркы үлгүдөгү дүйнө жүзүндө бир 10-дукка кирет десем да болот. Чип ичинде муну мүмкүн эмес жасаганга. Компьютер менен да башка. Только ушу биз өзүбүздөн чыгарат. Мен баягы өнүккөн өлкөлөр, алдыңкы өлкөлөр жасап коюшу мүмкүн эми. Америка, Россия, Кытай сыяктуу баягы дүйнөлүк державалар. Эми мен аны 100% эметем, бирок алар кылбайт андайды, билесиңер. Ошон үчүн мына эч кандай подделкасы жок. Мына мындан ары ушундай праваларды беребиз. Азыр алмаштырып атканыбыз да ошол праваларды. Эскилерин бүт барын ушу эски права менен эски ID картты барын алмаштырып бүтөбүз. Быйыл жылдын аягына чейин бүтөбүзбү? Эмдиги жылы бүтөбүзбү же аркы жылы бүтөбүзбү? Бардыгын бүткөндөн кийин, моунун бардыгын биз жокко чыгарабыз. Могу тех паспорттарды дагы мынакей жасалма. Бардыгын жокко чыгарабыз. Ошондо мына могу гана калат. Баягы могул эски айдоочулук күбөлүктөр менен айдап жүргөн чет өлкөдө, Америкада болобу, Европада, Россия, Казакстанда кошун өлкөлөрдө болобу, бардыгы жокко чыгат да. Суроогу бүтөлөк болсо дагы жокко чыгат. Мына ушинтип биз тазаланалы деп атабыз. Түшүндүңүздөр, э? Паспорт мына, илгерки паспортубуз. Бир да бир кыйраткан жеринде бир защитный элементтери толук эмес болчу да. Муну эгерде мен кааласам, мен деле жасап алсам болот эле да. Жасалма паспорттарды билесиңер, террористтердин колунда жүргөн, башка өлкөлөрдөн келген мусулман динин кармангандар ушул паспорттарды сатып алып, жасалма паспорттарды ажылыкка барып келип аткандар бар да, Кыргызстандын атынан. Бүгүн дагы бар ушул паспорттар менен барып келип аткандар. Бүгүн дагы мына. Не кылыш керек эле? Биз мына өзүбүз мондай паспортты чыгара баштадык. Муну да жасаганга мүмкүн эмес. Бу да бир дүйнө жүзүндө 10 өлкөлөрдүн 10-дугуна кирген паспорт мына. 10-дукка кирет. Муну эч ким азыр жасай албайт. Муну жасайм дегендер адамдар. Анткени баягы корголуучу элементтери абдан көп мунун. Канча бир 12 элемент кошулду окшойт, мурункуга караганда. 18 элемент кошулду мына. Коштук мына. Жасоого мүмкүн эмес дегенге. Мына азыр ушул паспортты уже дүйнө жүзү бизде признавать этип, бардык өлкөлөр эң туура деп 10-дукка кирет деп. Мисалы 10-дукка кимдики кирет? Америка кирет, Россия, Кытай, Европа өлкөлөрү менен мына биз дагы кирдик могу менен. Түшүндүңүздөр, э? Тех паспорттар дагы мынакей. Мурда мондай болчу. Муну деле любой жерден жасап алса болот эле. Компьютерден эле чыгарып жасап алсаң, анан сыртына диге подвалдар бар го, метролордо же бизде деле жанагы подземка ошолордон сыртына чаптатып алсаң болот эле. Эми тех паспорт мынакей. Кеп-кичинекей, жөн эле кадимкидей эң ыңгайлуу. Муну да жасоого мүмкүн эмес. Анткени мунун дагы ичинде өзүнүн корголуучу элементтери абдан чоң камтылган. Так. ID карт мен айттым, бул боюнча мына. Эми мындан ары ошол мен айткандай метролордо сатпайт. Мурда метролордо сатып жүрчү. Бар-бараңарда ошого күбө болгондор Москвада.
$5000 ID карт сатчу, мындай ID карттарды $5000. Праваларды канча бир 1000ге чейин сатчу. 1000ге чейин ушу Москвада сатчу. Азыр да ошол правалар бар. Мына мен өзүм 9 ай 2016дан 2017 жылга чейин 25 мартта 2017 жылга келип камалганга чейин мен 9 ай Москвада жүрдүм. 9 ай. Мен өз көзүм менен мына ушуларды көрдүм. Сатып алып жүргөндөрүн. Айрыкча көбүнчө кошуна өлкөлөрдүн, башка өлкөлөрдүн жарандары сатып алышчу. Ошолорго жасап сатчу да. Азыр эми бардыгын бекер алмаштырып берип атабыз мына. Могул эски правалары барларды азыр мына өзүңүздөр деле күбө болуп атасыздар, очередте турат го, бекер бир тыйын төлөбөй алмаштырып берип атабыз. Эмне үчүн дегенде мамлекеттин эсебинен. Эмне үчүн дегенде биз мындан ары бул эскилерин жок кылгандан кийин мындан ары Кыргызстанда жасалма паспорт чыгат, анан Кыргызстанда ушундай документтерди берүүдө праваны болобу, техпаспортту болобу, паспорттарды берүүдө болобу, коррупция жок деген өлкөгө айланышыбыз керек. Дүйнө жүзү бизди ошентип тааныш керек. Түшүндүңүздөр, Ошондой өлкөдө жашагыңыздар келеби? Албетте. Келет, албетте. Жакшы экен анда та. Жүзгө жакын, жүздүн тегерегинде жеке автошколдор бар экен. Канча эле саны? 200 го? 275. 275. О, мына көрдүңөр, мен 100 деп жүрүпмүн. 275 жеке автомобилдердин окуткан. Окут, жеке школдор. Силер жекелерден окуп келдиңер да барыңар, 2,5 ай окудуңарбы? Б категориясын алыш үчүн, жеке жактардан 275 мектеп бар экен. Жакшы окутпайт, билебиз аны. Эгерде адам өзү ниет кылып жакшы окугандар болсо, араңардан бир эле жолу же болбосо 3-4 жолу келип тапшырып өтүп алып атасыңар. 20 жол өтпөй дагы отургандар бар мына. 20 жол, билесиңерби, барбы ошондой тааныштарыңар? 20 жолу айтчы, барбы сенин таанышың? 20 жолу келип 21 жолкуга кетти кайра мынакей. Эгерде мурунку заман болгондо жеке школдун немелери акча алып туруп акырын адам фактор аралашып коррупция. Аны өткөрбөймек. 5-6 жолдан кийин эле өтмөк да. Азыр мына көрдүңөр, бүгүн искусственный интеллект кирип, ошондуктан мүмкүн эмес азыр мурункудай. Эми биз муну эмне үчүн кылып атабыз? Анткени биз деген бир күн менен, бир жыл менен, 5-10 жыл менен жашабашыбыз керек да. Биз түбөлүктүү түзүп кетишибиз керек. Биздин келечек муун, бала чакаларыбыз, небере чөбөрө, кыбыра, томпок, тоңкок жакка чейин мыйзамдуу, коопсуз, адилеттүү, анан кийин калыс өлкөдө жашаш керек. Туура айтамбы? Биз ушул жерде отургандар түбөлүк эмеспиз, мамлекет түбөлүк калат, а биздин кийинки поколение дагы түбөлүк болот. Мына биздин жасап аткан ишибиз ошолор үчүн. Так, эми анда жеке мектептердин ошол немелерине, санына токтоло кетейин. Мен 100дөн ашык деп алдым, 275 мектеп бар экен. Жеке мектептерде, мисалы В категориясы үчүн окуу мөөнөтү 2,5 ай, окуу акысы 20 000 сомдон төлөдүңөр, төлөп атасыңар. Айдоо сабактары деп 18 000 сом, бардыгы болуп 38 000 сом төлөп атасыңар. Б-С категориясы, бул эми жеңил машина менен грузовой машинаны айдаш үчүн. Окуу мөөнөтү 3,5 ай, окуу акысы 30 000, айдоо сабактарына 18 000, анан бардыгы болуп 48 000 сом төлөп атасыңар. Анан жеке мектептерде подключ деген дагы варианты бар экен. Бар экен да. Эми бул баарыбызга деле жашыруун эмес. Бардык этаптарды бүтүрүп, колуна айдоочулук күбөлүк берүү менен 65 000 сомдон, 70 000 сомдон $1000 чейин алып, анан күбөлүк берген мектептер бар мына. Ушу 275 мектептин арасында. Ушуга чейин ошол күбөлүк сатылып келген фактыларды мына мисал менен келтирип айта кетейин да. Мисалы мына 2015 жылдан бери эле алсак, жеке мектептерден окуп, экзамен өткөндөрдүн почти 100% болгон экзаменден өтүп кеткендер. 2015 жыл, 19 жылга чейин да, почти 100%, 90-95% да, эми тагыраак айтсам. Бир 5-10% эле өтпөй калган,
өтпөй калып жүргөн, анткени алар акча берчү эмес. Бере алчу эмес, же болбосо бергиси келчү эмес дегендей да, э? Мына мен силерге цифраларды келтирейин. Ал эми 2021-жылы болсо биз системаны колго алып, баягы 5-6 жетекчи алмаштырдым деп атпаймынбы? Бирөө камалып да кетти, аны барыңар билесиң. Коррупция менен күрөшө баштаганыбыздан баштап мына бул көрсөткүч дароо түшкөн да. Мисалы мына экзаменден өткөндөрдүн саны 28% жетип калган. А өтпөгөндөр 72% өткөн эмес мына, пайызы. Эгер 500 000 жаран теориялык экзаменге кирген болсо, азыркы бүгүнкүдөй, өткөн адамдар 139 000 гана адам өткөн, өтпөгөндөр 361 000 адам болгон. Эми бул 21-жылдары дагы мурдакы жылдарга караганда коррупция токтой элек болчу, жаңыдан күрөшө баштаган кез болчу, ошол үчүн 139 000 киши экзаменден өтүп кеткен. Арасында обязательно баягы албетте күбөлүктү сатып алгандар да болгон, өткөндөрдүн арасында албетте буга эми адам фактору аралашып, акча берип анан өтүшкөн. 2022-жылы мындан да ылдыйлаган 595 000 жаран теориялык экзаменге кирген. 595 000, 600 000 мына, жарым миллиондон ашып атат. Өткөндөрү 18%, өтпөгөндөр 82%. Мына улам күчөткөн сайын, улам кыскан сайын мындай тарбияга чакырган сайын, тартипке чакырган сайын, коррупцияны жок кылган сайын мына улам төмөндөп отурат. 2023-жылды алсак, 600 000 жаран экзаменге кирген, теориялык экзаменге. Өткөндөрдүн саны 12%-га түшүп калган. Мурда 18 12%-га. Өтпөгөндөр 88% болгонуна болду. Бул 23-жыл. 600 адамдан өткөндөр ошо 72 000 адам өтүптүр. Өтпөгөндөр 528 000 адам өткөн жок мына. Окубай эле, эптеп эле барып чалабыла 2,5 айымды, 3,5 айымды өткөрөм дагы анан барып туруп акча менен алам дегендер да окубай болгондор да мындай. Жеке мектептерге эмне керек? Жеке мектептерге акча болсо болду. Жарым миллиондон ашык адам өткөн эмес. Күбөлүктөрдү сатып алгандардын кесепетинин жыйынтыгы эмне болуп жатканын мен сиздерге цифралар менен айта кетейин. Акыркы 10 жылда 75 000 автокырсык катталган экен. 75 000. 9120 адам каза болуптур. Жылына 1000ден адам каза болуп атат мына. 113 260 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Мына анын жарымы инвалид болуп калган. Ал инвалидтерге инвалидность берип, мына мамлекет багып жатабыз мына. Пособие берип. 2025-жылы 724 000 жаран айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзаменге кирген экен. Почти 1 миллион адамга жакындап калды да кирип атканы. Анын ичинен өткөндөр 100 эле миң мына. 624 000 адам өткөн жок мына. Анан кантип ушу жеке мектептердин немеси болот, эмгеги, окуттук анан чокуттук анан укмуш кылып ийдик дегенде. Өткөндөр 14 эле пайызды түзгөн, өтпөгөндөр 86% түзүп калды. 624 000 адам экзаменден өткөн эмес. Бул эмне дегендик? Жеке мектептер баягы жакшы окутпай эле, окуду деген справканын В категориясын 38 000 сомдон, ал эми БС категориясын 48 000 сомдон сатып коюп эле, пачкалап эле баягы окуучуларды чыгарып атат деген сөз. Эгер ушундай эле жол менен кете берсек, мындан ары деле өтпөгөндөрдүн саны дагы деле өсө берет. Ошондуктан бүгүндөн баштап биз мына экзаменди искусственный интеллект ала турган кылып мына киргиздик. Азыр эми кире электериңер болсо өзүңүздөр кирип көрөсүздөр, байкайсыздар. Адам фактору аралашпайт, праваны мындан ары сатып алам деген бир дагы мейли жеке мектепте окуйсуңбу, мейли мамлекеттик мектепте окуйсуңбу, сатып алам деген болбойт. 35 мына мен азыр өзүм көрүп чыктым, 35 кишини бир киргизип туруп эле убакытты басып туруп анан кийин искусственный интеллект менен отуруп, ал даже адам анын ичине кирбейт, баягыдай немелер инструкторлор жүрмөй жок, микрофондон айтып турат. Башталды, убакытың кетти мына деп туруп, анан бүткөндө бүттү дейт, болду. Сиз ушул системада көп жылдан бери иштейм деп аттыңыз эле.